Быйыл Конституциянын кабыл алынганына туура 30 жыл. Бул убакыт аралыгында 10 жолу өзгөртүүгө дуушар болду. Ага карабастан укуктук тутуму легендарлуу парламентте башталып 2 жылдык талкуунун жыйынтыгы менен 1993 жылдын 5-майында кабыл алынган Конституциянын пайдубалына таянат. Кыргыз Советтик Социалистик Республиканын да конституциясы бар болчу. Ал жерде дагы адамдын укуктары жана эркиндиктери бекитилген, бирок бир чоң өзгөчөлүгү бар болчу. Ал жерде мындай деген бир жобо бар эле. Адамдын укугу жана эркиндиги ишке ашырылып атканда мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирбеш керек. Ошону менен мамлекеттин кызыкчылыгын эң биринчи орунга коюп калган. 93 жылы эң чоң өзгөчөлүк бул боюнча ошол адам биринчи орунга чыгып, адамдын укугу жана эркиндиги ал мамлекеттин кызыкчылыгына карабастан ал биринчи орунга алынып келинген. Ар бир мыйзам ченемдик укуктук актылар Конституциядан чыгып ошонун негизинде болушу керек. Анткени баш мыйзам адамдын укуктарын жана эркиндиктерин аныктап, аны коргой турган натыйжалуу жалгыз курал. Очень многие нормативно-правовые акты. Алдыда көптөгөн ченемдик укуктук актыларды жаңы Конституцияга шайкеш келтирүү милдети турат. Көптөгөн субъектилер тарабынан ар кандай мыйзам долбоорлору сунушталып жатат. Анын сапаты көптөгөн суроолорду жаратат жана тобокелчиликтер жок деп айтуу кыйын. Мындан улам мыйзамдарды кабыл алуу маданиятын калыптандыруу керек. Учурда өлкө конституциялык реформанын экинчи этабында баш мыйзамды иштеп чыккан. Конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев белгилегендей, азыркы тапта мыйзамдарды шайкеш келтирүү, кемчиликтерди оңдоо жана жаңы конституциялык мыйзамдарды иштеп чыгуу алкагында аракет күч. Экинчи этапта биз ошо баш мыйзамдын жоболорун, принциптерин биз деген ишке ашырышыбыз керек. Ишке ашыруунун бир нече жолу бар. Мисалы үчүн эң биринчи жолу бул ошо баш мыйзам кандай жазылса, ошондой кылып биз сактап, ошондой алып ишке ашырышыбыз керек да. Муну бузуш болбойт. Бул биринчи жолу, экинчи жолу бул ошо баш мыйзамга ылайыктуу мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Баш мыйзамга иштеп аткан мыйзамдарды баш мыйзамга ылайыкташыбыз керек. Жаңы конституциялык мыйзамдардын ичинен азыркы тапта элдик курултай жөнүндө долбоордун үстүндө иш жүрүүдө. Бул учурда иштеп жаткан баш мыйзамга киргизилген өзгөчөлүктөрдүн бири. Элдик курултайдын конституциялык мыйзамдын долбоорун фракциялардан бирден депутаттар кирип, макулдашуу комиссиясы жакында иштеп бүтүп, жогорку кеңештин биринчи окуусуна чыгарган турабыз. Демек, азыркы биздин жашап жаткан баш мыйзам мурдагыларга караганда кыргыз элинин өзүнүн табиятына, улуттук иденттүүлүгүнө, менталитетине мындай жакыныраак келген баш мыйзам деп айтат элем да. 5-майда баш мыйзамдын 30 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленет. Анын алкагында бул сыяктуу илимий практикалык конференциялар улантылат. Максат баш мыйзамдын негизги концепциясын элге жеткирүү. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.